Казакстан көкбөрү же көкбар боюнча дүйнө чемпионатын өткөрүү демилгесин көтөргөндөн тарта финалда кыргыздар менен казактар ойноору баарына белгилүү эле. Ошондуктан көрөрмандардын күткөн күнү 27 август болуп, буга чейин ээн турган ипподромго жан кирди. Биринчи орундан башканы эңсебеген ала тоолук улакчылар оюн башталып-башталбай жатып жеңил нокдаунга кабылды. Казактар тобу менен сүрөп барып, алгачкы улакты салганга жетишти. Андан ары Казакстан чабуулун токтотпостон 7-мүнөттө эсепти 2 эселеп, дагы бир нече мүнөттөн кийин 3-0 кылганга жетишти. Биринчи 20 мүнөттүк бүткөнү калганда кыргыз көкбөрүчү Рустам Тыналиев алгачкы упайды өңөрүп келди. Экинчи таймда болсо казактар өз артыкчылыгын жогорулатып, 4-чү улакты чийинге таштап, оюнду 4-1 эсеби менен бүтүрдү. Кыргыз улакчыларынан мындай оюнду күтпөгөн көрөрмандар азыркыга чейин дендароо болуп, түшүнө албай турган чагы. Атүгүл социалдык түйүн, коомчулукта оюнду кыргыздар атайын үй ээлерине берип койду деген бүдөмүк ойлор басымдуулук кылды. Акча чечип коет, акча чечип коет деп эле. Кыргыздар баары ошону айтып аттыгы. Ошентип ойлойм мен өзүм. Акча менен кетти го деп ойлойм. Казакстан. Кыйын да, айтыш кыйын. Бирок кечөөнү бир таймын көрүп отурдум. Кыргыздар реальный ойногондой эмес, корккондой же сатылып кеткендей жакшы эмес да кыскасы. Менин оюмда. Кыргыз коомчулугунда жаралган айыптоолорго Астанада жүргөн улуттук курама командадагы улакчылар дароо жооп берип, оюнду жеңүү үчүн карооларын казык кылып, жан дилден ойногонун айтышты. Түшүнүп, билип туруп жазсачы. Биз элче сатыла турган болсок, тиякта 1,5 ай сбордо жүрбөй эле, жашынакай үйүздө каякта жумуштан калтырбай 1,5 айдан бери. Жашынакай келип эле ошо 20-сында келип, 21-inde ойноп жашынакай оюндарды. Анан кийин сатып алып эле кетип калбайт белек, ошо оюндарды эметпей эле анан. Аттарын баарын убара кылбай эле тетип Монголия, Тажикстан, Түркияда кылып ишерден ат аренда калып эле чаап кетип калмакпыз да, сатыла турган болсок. Сатылбаган үчүн ошо кыргыз элинин намысы деп ошол жерге аттарды жүктөп 1,5 айдан бери сбор кылып, ошо намыс менен келгенбиз да. Намыс менен келгенден кийин да аркасында сөздөр ушундай сөздөр чыгып атат да. Кыргызстандын көкбөрү федерациясы оюнда оомат казак тарапта болгону менен Кыргызстан баары бир утулган жок дейт. Максат местада эмес, максат оюнда, чеберчиликте ушул оюнга катышкан өзүнчө жеңиш. Мен айтып коет элем, ушул айтылып аткан божомол калп сөздөрдүн баарына эми бир Кудайдын астында ар бир оюнчу колунан келген чеберчилигин көрсөттү. Бул оюн адам баласы бүгүнкү күн менен эртеңки күн салыштырып болбойт. Улар колунан келген чеберчилигин көрсөттү. Бүгүнкү күндө жеңиш казак туугандардын үйүндө, казак туугандардын командасына катат. Биз ага эч качан өкүнбөйбүз. Кудай буйрса биздин команда жеңишке жетти деген ойдомун. Кыргызстан менен Казакстан ортосунда өткөн көкбөрү оюндары эки өлкөнүн элдеринин өзгөчө назарында болуп келет. Быйылкы көкбөрүнүн өзгөчөлүгү Казакстан оюндун бул түрүнүн эрежелерин кыйла өзгөрткөнүндө жатат. Анда тайгазандар алынып, оюндун убактысы 20 мүнөткө азайып, тартылчу улактын ордун жасалма муляж менен алмаштырды. Кыргызстандык көкбөрүчүлөр жаңы эрежелер оюндун кооздугун азайтып, спортчулар үчүн ыңгайсыз экенин айтып келишүүдө.